Жана бул аятта акыйкатта жүргөндөр бир эле тайпа болот экендигин баяндаган. Аллах Таала айтат: "Ва анна хаза сирати мустакима фаттабиу". Мына ушул туура жолду гана ээрчигиле, жана бөлүнүп жарылган башка жолдорду ээрчибегиле. Ва ла таттабиу субул, башка сабил, башка жолдорду ээрчибегиле деди. Демек, акыйкаттагы жамаат бир эле жамаат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол жөнүндө хадисте келген, менин үммөтүм 73кө бөлүнөт, баары тозокто бирөөсү гана акыйкатта деди. Алар кимдер дегенде, "Мен алейхи асхаби", мен жана менин сахабаларымды жолун жолдогондор деди. Азыркы күндө бар да кээ бирки жамааттар. Баарыбыз кыблабыз бир, динибиз бир, эмне бөлүнөбүз, баарыбыз бир келе бербейли, баарыбыз мусулманбыз. Эмнеге эметебиз дейт. Туура, мусулмандар бөлүнүп жарылбаш керек, ынтымакта болуш керек. Бирок ынтымак кайсы нерсенин үстүндө болуш керек? Куран сүннөттүн үстүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринин үстүндө, сахабалардын жолунун үстүндө. Жөн эле динде жок болгон нерселерди киргизип алып, бидаттардын баарын киргизип алып, ширктин баарын киргизип алып, келгиле ушул нерсеге ынтымакта болобуз десең, ал ынтымактык эмес. Мисалы үчүн жөнөкөй эле тайпа, бир достор, биз ынтымактуу жүрөйлү, келгиле, жума сайын чогулуп, бир отуруп ичип турайлы ынтымак үчүн десе, бул ынтымак эмес, арак ичкен. Ал ынтымактык эмес, ал бузукулукка чогулган болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Ошондой эле ынтымактык акыйкаттын үстүнө болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва'тасиму бихаблиллахи жами'а ва ла тафаррaqu". Силер баарыңар биригип, Аллахтын арканын кармаңыла жана бөлүнүп жарылбагыла дейт. Кимде ким Аллахтын Куран сүннөттүн негизинен жолунан чыккан болсо, Аллахтын жолунан чыккан болсо, ошол ынтымакты бузган болот. Кимде ким Аллахтын жолуна келген болсо, Куран сүннөттүн негизинен сахабалардын жолуна келсе, мына ошолор аз болсо дагы ынтымакка келген болот.